Мына уламыштар боюнча айтылган кичинекей үңкүрдөн дагы чыкты азыр. Ушундай кичинекей гана мыңды болот экен. Mola ate oriano. O zaman os yolu yapakta. Бул чуңкурлар кичинерип кете берет экен, ийинде албайбыз. Ошол 92-жылдан бери азыр өзүңүз ушул жака чыгып турасыз, Тынбай. Мырзалар менен кошо жарышып чыккан айымдар да бар. Ал айымдын биреси бул жерде турат. Кетатабыз. Уже birinize bitti mi? Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Салих Строй курулуш компаниясы. Орто Азиядагы эң кооз үңкүрлөрдүн бири болгон Чилүстүн үңкүрүнө чыгып келдик. Бул үңкүрдүн узундугу 400 метрди түзөт, ал эми турасы 80 метрди түзөт. Уламыштарга караганда бул үңкүргө көпчүлүк адамдар кире албайт деп айтылат. Анда эмесе биз сиздер менен сөз башынан болсун, биз бул жака кантип чыгып калдык, келатканда кандай кыйынчылыктарды көрдүк, чогуу көрөбүз. Кеттик. Эң алгач сиз Араван районуна келгенде бул жакта чарбак санаториясы бар. Ошол жактан жогору чыгып, түз чыгып келе берсеңиз, сиз бул жерден Чилүстүн үңкүрүнө жакындайсыз. Албетте өз алдынча чыга албайсыз. Бул жерде Дилшат деген ага өзү атайын жиптер менен коопсуздукту сактап алып чыгып келет. Азыр болсо биз атайын Бишкектен келген кодоктор менен, командабыз менен келгенбиз. Буйруса алдыда сонун кызыктары болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Азыр Чилүстүндүн эң оор жерине, кыйын жерине келдик десек болот. Анткени бул жерден жогору жак арканды байлап, ошол аркан менен тартып чыгышыбыз керек. Өз алдынча чыга албайбыз. Сиздер да келгенде сөзсүз түрдө бул жактагы жергиликтүү жашоочулар менен байланышып, атайын аркандар менен коопсуздуктарды кармап чыксаңыздар болот. Бул жакты көрсөңүздөр болот. Көрүңүздөр. Жана аба чыккандай кылып эле түшүп кетпейлиби? Жолтат ака кандай экен?
Чында мына жерден чыгыш чында кооптуу экен, коркунучтуу, бирок мындай болгон аркандарды байлап чыгып ишеничтүү чыксаңыздар болот. Прожекторду алып чыгып атат. Оз отелдик күчкө келип калыптыр. Кыйналып чыгып кой. Аркан менен тартылып чыктык. Мындай прожекторлорду биздин куралдарыбызды белибизге байлап чыгып атабыз. Ал ушундай болгон кырларды басып өтүп атабыз. Негизинен кооздуктарды көрүү үчүн албетте канчалык басып өтүүбүз керек. Келдик Күңкүргө. Ох. Акыры биз Чил үстүндө таап келдик. Чында кыйын болду. Мына бизден Дилшат деген агабызга терең ыраазычылык. Азыр буюрса Чил үстүндүн ичин дагы көргөзөт. Андан кийин буюрса бул агабыз менен кененирээк маек алып сиздерге кандай чыкса болот, кандай жол жоболор бар, ошону кененирээк маалымат беребиз. Biz мындай Күңкүр жарыктандыруу менен кетип атабыз. Анан жанагындай жерине барганда дагы көргөзөбүз. Күңкүрдүн узундугу 400 метр, жогоруда айтып өткөндөй эле. Эңкейип басыш керек бул жерде. Бул жерде жанагы Кукон хандыгында Кудай Архан ушул жерде сактанган деп айтылып келет тарыхта. Достор, bunun içi ушундай кичинекей гана мыңды болот экен. Кийимдер чында жаман болот, ошондуктан бул жака келип атканда жаман кийим кийип келсеңиздер өзүңүздөргө жакшы болот. Бисмилла. Мындай кылып кийимдерди булгап, мындай командабыз менен бири-бирибизди карап түшүп кетип атабыз. Бол. Мына жер барган сайын бул чуңкурлар кичинерип кете берет экен кийимдер. Ошондуктан кыйналып өтүп атабыз. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, эмнеге мынчалык кыйынчылык деп. Албетте бунун баары сиздер үчүн кызыктуурда биз кызыктуу гана нерселерди көргөзөбүз. Атабыз. Жерде чында кыйын, батпай да калып атабыз. Кысылып калдык. Уже bir kınıza
Bitti mana. Birinchi zal endi bitdi. Endi bitti mana. En kızık yerine sekinden gele başladık. Ay, catıp alıp sürülüp ötüş gerek. Öttük. Kızık en başta oladan. Lan benim Yerden batmayayım koy. batasın başı. Belki kolun birinci. Iki kolunu bir kez gireceğiz. Canım Naciye'den benim başıma batmayayım. Oya biz batkan sen kalkıp batpaysın he? Belki kolun tık birinci. Altıdan aldı açıldın he. Cana ha. Ne batmayayım. Basasın. Ye batasın. Metreden keyin bu ikinci zarım bitti. Anam bu жерден кандай biz кайра аркага чыгып кетебизби же ушудан нары чыгып кетсек болобу? Anaqa. Аркага кетебизби? Ал жактан чыгып кетсек болбойбу? Ketdik bora. Кеттик. Ay barkan say. Üçüncü bebeği. Osarım hani. Osman mola hati oryan. Osman os yola yapardı. Geçti var. Ket, içine puttan tuttuk olan. Eme, Rahim. Puttan tuttuk koy içine. Tut. Мына уламыштар боюнча айтылган кичинекей үңкүрдөн дагы чыктык азыр. Бул жерде бири-бирибизди аркадан түртүп, алдыдан тартып, команда менен буюрса чыгып алдык. Эми бул жагына 3-чү залдын аягына барабыз. Негизи бул үңкүрдө жалпысынан 3 зал бар деп айтылат. 3-чү залдан кийин атайын жол бүтөт бул жерде. Азыр биз 3-чү залдын этегине баралы. Ой, алай, жаман кой.
экен. Ошол үңкүрдүн ичин аралап чыгып атабыз. Бул жердеги үңкүр кадимки жанагы биз кичинекейибизде көргөн мультфильмдерде үстү шиш болот го. Дал ошондой үстүдөн түшө тургандай көрүнүштө болот экен. Өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Биз кадрларды коюп беребиз. Мынал Чилистүн үңкүрүнө өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, бизди алып чыгып, Чилистүн үңкүрүнүн ар бир жерин көргөзүп аткан Дилшат агабыз. Анан Дилшат агабыз бул жерге канча жолу чыгып турат, негизи бул жерде кандай нерселер айтылат, ошол боюнча өзүнөн сурап көрөлү деп атабыз. Рахмат биринчиден. Чынында кыйын экен, өзүңүз баштап бизди жол көргөзүп ушул жака алып чыктыңыз. Анан биринчи эле суроо, ушул жака сиз канча жолу чыгып турасыз, кимдер келет алып чык деп? Мен бияққа 92 жылдан бері ақ тұрамын бияққа шығып. Бияққа көпірақ Европада бізгелер кән. Көпірақ ашы Европа бияқ ашы оны. Европаны енді көп жерлерінен болырын бияқыда ona kadar. Bir yarım ay burundan bir Nemis bir otoqoldan qildim, yoshi 72 ekan, anaqa ekan. U ham chiqib bo'ldi, ham yo'qdi. Suratlarga olib. Ash bir oyda bir oldim 2008-yilimi, 7-yilimi to'g'lar yili mahalda ana shu yil bir kunda 2 mahaldan ham qilganmiz-da. Shunchalik ko'p anaqalar bor ediki, odamlar. Ertamidan bir sahar chiqib, duobeda ularni aylantirib tushib, obeddan keyin dag'i bu yoqqa. Endi hozir mana shu 3-4 yildan beri anaqalar kam. Oldin mana shu bir kunda 2 mahaldan qilardik. Ana mынау үңкүрдө жалпы канча үңкүр бар, негизи канча зал деп айтылып атпайбы? Hozir bu yerda 3 ta zali bor. Biz hozir baridan o'tdik ber. Üçüncüsü eng katta zalim mana shu yer bo'ladi. Bunun siz qanday topqansiz, негизи sizga da başında qiyinchilik bo'lganmi? Hozir biz kelayotganda ayoq qiynaldik-ku. Men ham bu yoqqa birinchi yo'li chiqqanimda mendan cho'ng akam bor edi. Hozir u qaytish bu ketgan. Ana shu meni birinchi yo'li bu yoqqa qilgan. 92-yillar. Ошол 92-жылдан бери азыр өзүңүз ушул жака чыгып турасыз танбай. Анан өзүңүз ушул 50 жаштан өтсөңүз дагы аябагандай мындай пышык экенсиз да, бизден калышпай, бизде даже өзүңүз кошо сүйрөп чыгып кеттиңиз да. Анан өзүңүз спорт менен машыгып турасызбы? Жок, спорт жок. Спорттан 0. Анан кантип ушундай пышык ден соолук? Ким билсин, машы. Bir oyda bir, 2 oyda bir sen mana qilaversin. Mana qilganda endi. İşimiz endi mana shu endi. Уламыштар кандай айтылат? Жанагы кичинекей үңкүрдөн батпай калат эгер күнөөсү болсо деген сөздөрдү айтылып атпайбы? Алар канчалык деңгээлде чындык? Ular mana qada uka berdi. Tarixi juda ham uzoq. Bu yerda shu yaralgandan beri bir oqsoqol bo'lib unaqa o'tgan. Shu oqsoqol endi u bor gapmi yo rivoyatmi yo dostonmi? Uchol har juma kuni ashitdan chiqib, ashitdan kirib, Makkaga borib juma namozini o'qib qaytgan deb ana qilishadi-da. Shu bizni bog'imizni yaratgan ham ana shu odam bo'ladi. Uni oti Qur'onboy deb ana qilishadi. Ana shu odam har juma kuni shu yerga chiqib, Makkaga borib juma namozini o'qib, shunaqalar bor-da. Gaplar. Endi u rost gapmi, yolg'onmi biz yoshligimizdan beri mana shu gapni hamma bizga aytadi-da. Biz otalarimiz ham aytgan, otamizni otasi aytgan. Анан жанагы кичинекей үңкүрдөн батпай калат деп, негизи батпай калгандар болгонбу, кайтып кеткендер? Bo'lgan. Unaqalar ko'p жили. Охо. Анын себеби эмнеде? Мисалы, ошол чындыкпы? Мисалы, күнөөсү көбүрөөктөр батпай калат деген уламыштар айтылат. Мүмкүн эndi. Anig'ini men bilmayman. Anig'ini men ham bilolmayman endi. Olib chiqqan bo'lsam biror
100 ta odamdan 10 tasini bo'lganda qaytishgan. Ammo yo'g'onlar ham mana shu yerdan hozirlar o'tgan yerdan ular ham mana shu qiynalib o'tishadi men ham. Menga o'xshagan arvog'i ham shunaqa-da. Hamma bir xil o'tib olmaydi yerdan. Анда ошондо өзү арык болсо дагы ал жерден батпай калышы да мүмкүн, Мүмкүн. Өзүңүздөр көргөндөй бул жердин уламыштары бүтпөйт, ооздон оозго өтүп келет. Өзүңүздөр уккандай эле, уламыштар бул жерде айтылып бүтпөйт, негизи ар кандай элден ооздон оозго өтүп келет. Андыктан сиздер дагы эгерде ишенем десеңиздер, өзүңүздөр менен өзүңүздөр келип көрүп кетсеңиздер болот. Бул жердин кооздугу чынында көз жоосун алат. Кыргызстаныбызда мындай табышмактуу жерлер албетте дагы да көп. Биз сиздерге ошол нерселердин баардыгын чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Анан чынын айтыш керек, негизи бул жака чыгып атканда жарандар көпчүлүгү кайрылышат да. Анан бул жака көпчүлүгү кызыгат. Сизди кандай таап келсе болот? Анан бул жердин услугалары кандай болот? Өзүңүздүн алып чыккан услугаларыңызды бир аз айтып өтсөңүз. Menga haşı Yevropalilarga bir dona odamga 50 dollardan, o'zimizni odamlarga 2000 dan. U 2000 dan ichida har biriga fonari bor. Bu yoqqa chiqqanda yeb ichishi bor. Pastga qaytib borgandan keyin tomoq oshi bor. Ana shuning ichida har bir odam 2000 so'mdan beradi. 2000 сомдон 3 мал тамак ашы менен баардыгы камсыздалат экен. Өзүңүздөр уккандай, сиздер 2000 сом берип бул жактан баардык кооздуктарды көрүп, андан сырткары 3 мал тамак ашы менен сонун эс алып кетсеңиздер болот. Андыктан биз баардыгыңыздарга сунуштайбыз. Сөз түрдө Дилшат агабызга кайрылсаңыздар болот. Ал эми биз сиздерге Дилшат аганы кантип табасыздар, алдыда сиздерге жазып коебуз. Биз менен чыккан мырзалар менен кошо жарышып чыккан айымдар да бар. Ал айымдын биреси бул жерде турат. Мен башында бул айымды көргөндө чынында жарым жолдон кайтып кетет деп ойлогом, бирок биз менен чогуу тең калышпай бул жака чыгып келген айымга суроо салгым келип атат. Негизи бул жер жактыбы, кандай болду, ощущение бар? Өзүңүздүн оюңузду бөлүштүрүңүз. Негизи мен өзүм Аралондан болгом, бирок мынчалык мындай үңкүр бар экенин мен билбептирмин. Мага аябай жакты. Негизи мунун ичин ушундай чоң деп элестеттиңиз беле өзүңүз? Жок. Анан жана өзүм аравандык болуп туруп ушундай бар экенин билбедим дедиңиз эле. Буга чейин эмне үчүн чыкпадыңыз? Жана жарым жолдон эмне үчүн кайтып кетпедиңиз? Сизди кайтат деп ойлогом да. Мен үңкүргө аябай кызыктым, кандай экен, тим более аравандык болгон үчүн. Сонун анда негизи сиз чыга алсаңыз анда башка айымдар дагы чыгат. Сөз түрдө бул жерге келип ушундай бир кооздукту, ушундай бир өзгөчө сезимдерди сезип кетүүңүздү бардык айымдарга, мырзаларга сунуштайбыз. Кандай ощущениялар болуп атат? Негизи бул ушундай деп түңөрбөлө. Негизи бул жерге келген келбеген арманы да. Ощущение өтө жакшы десем. Башында ойлодум эле негизи оңой эле депчи. Анан мен кирип келатканда баткан жерлер да бар, кичине жерлер бар да бар. Эми арык болсом мен ал жерлер кичинерээк экен, эптеп батып келдик. Нормально. Жарым жолдо кайтып кетейин деген ойлор болду, кыйналып. Кыйналып эми кайтып кетейин деген ойлор болду, бирок эми баягы мээнет кылсаң ал бир жерге мындай неме дейт го? Үзүрүн көрөсүң дейт го? Мен ошондой эле мээнет кылып келдим, ушунча келгенде келбеген арман адам да айтканда. Мунун ичин эмнеге окшоштурдуңуз көбүнчө? Жердин ичин эми окшоштурсам, илгерки жерлерде, илгерки ата бабалар жашагандай бекинген да, жердечи.
көрсөтүүлөрдү көрүп бүтүрүп, буюрса кайра аркага сапар тартып кайтып баштадык. Кайрадан жанагы кыйынчылыктарды көрүп кайтышыбыз керек. Кетип атабыз. Жанагы биринчи батпай чыга албай калган үңкүрдөн кайрадан ошол жерден чыгышыбыз керек. Негизи айтылышы боюнча чыкканда оңой эле чыгасыңар дейт, азыр көрөбүз. Азыр чыгышыбыз керек. Күтүп атабыз өчүрүттү. Бул жакта адамдар чыгып атат. Мен билишим боюнча төртүнчү немеси болжол деп ойлойм да. Көрүнчү. Бул тоо сыртынан көрүнгөндө кадимки эле тоодой көрүнгөнү менен ичи чынында бир чоң өзүнчө бир үңкүр, мындайча айтканда чоң бир айыл тете десек да болот. Кийимдерибиз чаң болуп, сонун кызыктуу нерселерди көрүп чыктык. Албетте мунун баары сиздер үчүн. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Салих Строй курулуш компаниясы.